Бул окуяны айтып берейин силерге. Айнштайн. Бул анекдот. Бир күн эме кылат. Сүйлөй берип, мынтип тажайт да. Уже анан шоферин айтат. Сен менин ордума барчы деп. Анан экөө орун алмашат. Бул шофер жанында жүрөп илим алып алган да. Анткени угөр болуп, ал да үйрөнүп алган да. Анан шофер Айнштайн ордуна кинеп да, башка тааныбаган жерде Айнштайнды көргөн эмес да эч ким. Барат дагы, анан келет дагы ошол жерде Айнштайндын ордуна шоферу отурат дагы элге лекция окуйт. Угуп кулактан угуп алганын айтып берет. Зрительдердин арасында, көрөрмандар арасында бирөө суроо берет. Физика боюнча болот да. Анан мындай деп суроо берсе, уже бул кыйыныраак суроо экен. Жана уккандардын ичинде жок экен. Анан ал не кылышын билбейт дагы. Анан деп баягы практически ой иштеп кетет дагы. Ушундай да оңой суроо бересиңер дейт да. Оңой суроо бересиңер. Кандай оңой мындаса? Буну дейт, менин шоферим билет дейт. Шоферим ордуңда тур дейт. Ал Айнштайн да. Айтып койчу мына дейт дагы. Үчүн ал айтып коет. Көрдүңүздөр ошол сыяктуу. Бирөөнүн жанында дипломат кармап же жардам берип жүргөн адамга ага жугат кааласа, уже заочно үйрөнүп алат да. Ошого айтканым практичный үйрөнгүңүз келгендер, миллиардер болгон миллиардердин помощниги болсун. Миллионер болгусу келгендер миллионердин помощниги болсун.